Ассаламу алейкум достор, эфирде кайрадан машина KG. Бүгүнкү салыштырмалуу видео обзордо Kia K7 менен Toyota Camry автоунаалары. Бул Camry'ни негизи биз обзорго тартканбыз, ошондуктан видеонун астында тиркемеге кирип ошол жерден толук обзорду көрсөңүз болот. Ал эми бул видеодо болсо, ушул K7 жөнүндө мен сизге кененирээк маалымат айтып, анан видеонун аягында ушул эки унаанын жүрүү бөлүгүн чогуу салыштырып көрөбүз. Экрандан алыстабаңыз, андыктан обзорду баштайбыз. Kia K7 2009-2021 жылдары чыгарылган. Негизи Корея өз мамлекети үчүн K7 деген аты менен саткан. Ал эми чет өлкөгө, айрыкча ушул AQShга Cadenza деген аты менен саткан. Биринчи муундагы K7 2009-2016 жылдары чыгарылган. А бул болсо экинчи муундагы K7. Булар 2016-2021 жылдары чыгарылган. 2019 жылы ошол экинчи муундун рестайлинги болгон. Назарыңызда турган унаа рестайлинг K7. Рестайлинг болгондо жаңы фаралары жана салондун кээ бир жерлери өзгөргөн. Ал эми 2021 жылы K7 пенсияга чыгып, анын ордуна K8 деген унаа келген. Бул унаа Hyundai Grandeur платформасында жасалган. Баягы K5 менен Sonata бир платформада жасалат. Ошондой эле бул K7 менен Grandeur бир платформа. Тышынан мындай башкача көрүнсө деле, ичиндеги көпчүлүк тетиктер бирдей эле. Негизи корейлер K7-ни жасаганда, ошол мисалы Toyota Avalon, Mercedes E-Class, BMW 5 сериясында, анан Audi A6 деген унаалар менен атаандаш болуш үчүн чыгарган. Бирок AQShда мисалы элдер седандардын ордуна кроссоверлерге отуруп баштады. Европада болсо BMW, Audi, Mercedes ошол седандардын сегментин ээлеп алышты. Ошондуктан K7лер бир гана Кореяда эле белгилүү болуп калды. Жеке менин оюмча, бул унаа орус тилинде айтканда эле немецкий тройкага жетпейт. Бирок Toyota Avalonго татыктуу атаандаш болот деп ишенем. Бул унаалар ар кандай кыймылдаткычтар менен келет. Бензин менен жүргөн кыймылдаткычтар көлөмү 2.4, 2.5, 3 литр, анан 3.3 литр. Дизель менен жүргөн кыймылдаткыч белгилүү 2.2 литр, анан гибрид 2.4 литр бар. Анан белгилүү 3 литр газ менен жүргөн кыймылдаткыч. Биздин учурда ошол газ орнотулган. 3 литр газ менен V-образдуу 6 цилиндрлер, 235 аттын күчү жана 280 ньютон-метр толгоо моменти менен. Усталардын айтымында корейлердин бензин кыймылдаткычтарында көйгөйлөрү көбүрөөк. Мисалы, катализатор толуп, цилиндрлери чийлип башташы мүмкүн. Газ кыймылдаткычтарында андай көйгөйлөр байкалган эмес, анткени негизи газ тазараак. Андан тышкары корейлердин катализаторлору анчалык жакшы эмес, ошондуктан биздин сапатсыз күйүүчү майга алар чыдабайт экен. Бирок бул деле жакшы каралбаса бузулуп башташы мүмкүн. Усталардын айтымында ушул кыймылдаткычтын газдын форсункалары унаа 200 000 чакырым ашык жүргөндөн кийин жарабай алышы мүмкүн. Ошолорду балким алмаштырыш керек болуп калат. Булар бензин кыймылдаткычтарынан көп деле айырмаланбайт. Мисалы, цилиндрлердин башы кичине башкача. Анан кыймылдаткычтын ичиндеги клапандар газдын күйүүсүнө чыдаш үчүн кичине башкача материалдан жасалган. Андан тышкары кысуу деңгээли көбүрөөк. K7 6 баскычтуу өзү отургон жүрүк отурмосу менен келет. Дал ушул жүрүк отурмосу көпчүлүк Kia жана Hyundai унааларында колдонуп келет. Бул жүрүк отурмонун көп деле көйгөйлөрү жок. Анан тейлөө иштери оңой эле. Бир гана майды ар бир 50 000 же 60 000 чакырым сайын алмаштырыш керек. Автоунаа издеп жатасызбы? Машина KG сизге аймагыңыздагы мыкты сунуштарды табууга жардам берет. Ыкчам, ыңгайлуу жана үнөмдүү. Дароо көчүрүп алып, өзүңүздүн идеалдуу унааңызды таап алыңыз. K7'nin салону Toyota Avalon'дун деңгээлинде, балким кичине жакшыраак. Мисалы, эшиктер ушундай жумшак пластиктен жана булгарыдан жасалган. Андан тышкары отургучтары жуп-жумшак, отурганы аябай ыңгайлуу. Анан дизайны да өтө сонун. Мисалы, алдыңызда ушундай чоң экран орнотулган. Экрандын ичинде бардык заманбап опциялары каралган. Анан алдыңызда болсо санариптик прибор панели бар. Ал эми ыңгайлуу опциялардан. Биринчиден отургучтарды баскычтар менен ушундай жылдырсаңар болот. Отургучтардын эс тутумдары да бар. Кышында үшүп кетсеңер, жылыткычы бар. Жайында ысып кетсеңер, анда муздаткычы бар. Ал эми кышында колуңар үшүп кетсе, анда рулдун жылыткычы бар. Арткы терезесинде электропардасы бар. Автохолд системасы, электроручник, ар кандай айдоочу режимдери, мисалы Эко, Спорт жана Комфорт. Андан сырткары айдоочуга жардам берүүчү функциялардан
тилкени кармоочу система, көрүнбөгөн зоналарды аныктоочу датчик, анан адаптивдүү круиз контроль. Башка атаандаштарына караганда K7'de артында орун кенең. Мисалы, адамдын бою 2 метр болсо деле бул жакка аябай кенең батат. Бул жагында болсо майда чүйдө окуп атыла турган жери бар. Бул жагында баскычтар менен магнитофонду башкарсаңар болот. Отургучтардын жылыткычтары бар. Анан бул жагында болсо пардасы бар. Парданы ушундай түшүрүп, кайра көтөрүп койсоңор болот. Ал эми достор, жүрүү бөлүгүн Camry менен салыштырып көрөбүз. Капоттун үстүнө платформаны орнотуп туруп, үстүнө стакандарды тизебиз. Анан бир жолдон 15-20 чакырым саат менен айдайбыз. Кайсыл платформадан көбүрөөк стакандар кулап суу төгүлсө, ошол унаанын жүрүү бөлүгүн катуураак деп эсептейбиз. Camry'де жүрүү бөлүгү алдыда Макферсон, артында жөнөкөй многорычажка. Дискалары 17 размеринде. K7'de болсо жүрүү бөлүгү деле ошондой. Алдыда Макферсон, артында многорычажка. Дискалары болсо 18 размеринде. Экөө тең заводдон пневмо жүрүү бөлүгү менен келбейт. Биринчи Toyota Camry менен баштайбыз. Азыр канча стакан улайт, ошону чогуу аныктап көрөбүз. Люблю букву R, чисто маңдай тер. В рэпе кондитер, туған жерде әндетем. Сенің бары, сенің кредо. Жаратушыға мен сенің кредом. Жаманнан жиреніп, жақсыдан пайдасы. Фейс қара болса да жүрім қараймас. Жаманнан жиреніп, жақсыдан пайдасы. Бірге қайталап айтамыз қайырмас. 312 салам ішкекке. Бүгін азым дискалейт. Өзім Бруклинде, қазір Жиргиде. Гece қазір Либолей. Все по красоте. Алдым атом форта паккеми картие. Преумысы коргошынан дүнден бәрті деп келді ұғышына. Себеби жаратқаным атаяны өзіме жеңіп кетшімен башынан. Үлкені шамаштам терметі қойымың арғын жасында. Үлкені шамашына жым мені көргенде жаштар. Жойрам жөнөкөй жигиттер, бирок эме керек эмес тай биттер. 6 стакандардын баары түшүп калды. Эми азыр K7'ni айдап көрөбүз. Балким мындан да стакандардын баары түшүп калат. Жаманнан жиреніп жақсыдан пайдасын. Бірге қайталап айтамыз қайырмасын. Family, маған ерекше дем берет, уақыт өтпетті демде. Ата-анама керек немере. Ягыда как дембіле. Біздің огонду ұлбай келер таң албасын. Біздің фолдору ұлбаса анда берчі бастым. 312, 13, 17 салап ішкекте. Достор, өзүңүздөр көргөндөй эле стакандардын баары дагы эле турат. Бұның бәрі еңбек түп жеңбек. Берем десе, Биринчи стакан кулады. Керегеме керек береке. Берем десе, берелет терезеден. Шаңырақ керегеме керек береке. Бұның бәрі еңбек. Экинчи стакан кулады. Бұның бәрі еңбек. Бұның бәрі еңбек. Бұның бәрі еңбек. Бұның бәрі еңбек. Түп жеңбек. Бұның бәрі еңбек. Түп жеңбек. Берем десе, берелет терезеден. Берелет терезеден. Бұның бәрі еңбек. Түп жеңбек. Берем десе, берелет терезеден. Берелет терезеден. Бұның бәрі еңбек. Түп жеңбек. Берем десе, берелет терезеден. Берелет терезеден. Мына достор, 6 стакандардан 4 эле стакан калды. Демек, Kia жумшак экендигин биз сизге далилдеп бердик. Негизи мен ушундай болгондугун мен билгем, анткени Camry бул кичине башкача класс. Бул Camry негизи K7'ден ылдыйраак. Бирок эгерде ушул K7'ни Toyota Avalon менен салыштырып көрөлү десеңиз, анда видео лайк басып коюңуз. Эгерде видео 1000 лайк чогултса, анда Avalon менен салыштырып көрөбүз. Kia K7 өз баасына жараша өтө сонуна. Анткени салону кенең, материалдары сапаттуу, анан баасы да жакшы. Негизи газ менен болсо, андан да сонун болмок. Корейлерге мен чыныгы баа берем, анткени алар жылдан жылга ошол өндүрүү процесстерди жакшыртып, мыктуу унааларды чыгарып жатышат. Эгерде сизге ушундай видео жакса, анда сураныч биздин видеого лайк басып, комментарий жазып, биздин каналыбызга катталып коюңуз. Сиз менен Машина KG бар болуңуз.